кызмат өтөгөндөр дегенде эле биз биринчиден улуу атамекендик согушту элестетүүгө болот. 1941-жылдан 1945-жылга чейин болуп өткөн Экинчи дүйнөлүк согушта фашисттик Германия тарабынан апаат күндөр башталып, согуштун жалыны каптап, айылдагы баардык курал кармоого жарактуу келген мырзалар согушка аттанышып, энелер уулдарын, келиндер жолдошторун узатып кала беришет. Мына ошентип айылда жалаң гана жаш балдар, аялдар, кары картаңдар калат. Алар дагы жөн олтурбастан согуштун биринчи күнүнөн эле жеңиш үчүн өздөрүнүн болгон күчтөрүн аябастан эмгектенүүгө өтүшөт. Тылда фронттогудай иштөө үчүн Фрунзедеги жаштардын демилгеси менен фронттук бригадалар түзүлөт. Жана алар фронт үчүн болгон күч-аракеттерин жумшашат. Согуш жылдарында согуштук чарбалык жүктөрдү ташууда транспорт маанилүү иштерди аткарган. Согуштун башталышында эле адамдар көптөгөн кыйынчылыктарды көрүп, өнөр жайлар, өлкөнүн айыл чарбасы да чоң кыйроого учураган. Анткени душмандар өлкөнүн эгин өндүргөн аянттарын, қан кызылча эккен жерлерде буудо малдарды басып алып, айыл чарбасында иштеген тракторлар, аттар фронтко алынган. Жада калса, айыл кыштактагы эр бүлөлөрдүн көбү фронтко аттанган. Натыйжада айыл чарбасынын түйшүгү бүт бойдон аялдардын, балдардын, кары картаңдардын мойнуна жүктөлгөн. Алар күнү-түнү фронт үчүн эмгектенишкен. Мындан улам айыл чарбасынын эмгекчилери болуп көрбөгөндөй күжүрмөндүүлүктү көрсөтүшкөн. Техниканын жетишсиздигинен улам көп жумуштар кол менен бүтүрүлгөн. Кыргызстандын эмгекчилери оор кыйынчылыктарга карабастан фронттогу жоокерлерди азык-түлүк, курал-жарак менен камсыз кылып турушкан. Керек болсо, өздөрү ачка калгандыгына карабастан, калк өздөрү чогулткан тамак-аш, алтын күмүш жасалгаларын баарысын фронтко жөнөтүп турушкан. Көрдүңөрбү балдар, биздин бейпил турмушта жашообуз үчүн чоң ата чоң энелерибиз кандай гана эмгектерди жасашпаган. Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчү эле араң жанган чок болуп, өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган, көздөрүнөн жаш кылдырып шаттанган.